Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын түп айылынан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан Каркара токойчулугунун Аксай тилкесине ири көлөмдөгү көчөттөрдү олтургузуу үчүн 600га жакын эл чогулган. Түп Токой чарбасына жардамга Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынан Токой кызматынын өкүлдөрү келишкен. Алар майдын 10-дурунан баштап көчөт олтургузуу иштерин жүргүзүшүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министринин биринчи орун басары түзүлгөн шарттарды жеринде көрдү. Түптө 326 гектарга эгерде жанакы ортосундагы жанакы мурунку токойлорду эсепке алганда тазасы менен 300 гектарга бүгүнкү күндө 332 миң көчөт отургузулуп атат. Токой чарбаларды бүгүнкү күндө өзгөчө калдалар министрлигине кирди. Бирден бир болуп азыркы күндө ошо токой чарбаларынын республика боюнча 41 токой чарба бар. Ошолордун өзүнүн дареметтерин баарын тең ошолордун жеринде изилдеп көрүп, ошолорду баа берип келүүдөбүз. Анан бүгүнкү күnkө иш-чараларыбыз дагы ошо жана 14 токой чарбасынын бүт дареметтерин бир жерден текшерүү, андан сырткары ошо жанакы Ысык көлдөгү токой чарбанын күчөтү болуп эсептелинип атат. Бул иш-чара мамлекеттик деңгээлинде болуп аткан үчүн президент тарабынан демилгеленген Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында болуп аткан үчүн бул жерге бардык тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары катышып Токой кызматына жардам берип атат. Президенттин Жашыл Мурас өнөктүгүн улай жаратылышты сактап калуу жана байытуу максатында масштабтуу иш-чарада кызыл, карагай, кайыңдын ийне жана жазы жалбырактуу көчөттөр тигилди. Тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, ар дайым жакшылык болсун. Бир жумадан бери биякта эмгектенип атабыз. Анткени биздин Токой чарбабыздын кызматкерлери келип бир жумадан бери бизге даярдап мына лункаларды, анын дагы бир өзүнүн технологиясы бар экен, туура даярдап беришкенге, анан туура отургузганга бизге жасап беришти, түшүндүрүп беришти. Ответственность бар, ошондуктан биз баарыбыз келдик. Чүй менен Нарындын Токой чарба кызматкерлери да келди. Нарын Токой чарбасынан келдик, 30 кызматкерибиз менен. 11-майдан бери токой тигүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бизге бөлүнүп берген 19 гектардын толук аягына чыгып калдык. Кыргызстандын Жашыл Мурасын сактап Токой аянттарын кеңейтүү иш-чарасын уюштурууда Күмтөр Голд компаниясы дагы демөөрчүлүк кылган. Жашыл Мурас өнөктөгүн быйыл да колдоп жатабыз. Анан ушул иш-чара менен быйыл мына Каркара, кереметтүү Каркара жерине 300 гектар жерге Күмтөр тарабынан 332 миң мына ушундай карагайлардын түрлөрү, ак кайыңдын түрлөрү сатылып алынды. Анан бүгүн мына ушул отургузулуп жатат. Эми Күмтөр бир гана баягы өндүрүш эмес, өндүрүштө ишти аткарбастан экологияга, жаратылышка багытталган ушундай иштерди биз дайыма аткарып келебиз да. Планга ылайык 300 гектар аянтка көчөттөр тигилет. Тегерек чети тосулуп, Токой чарба кызматы тарабынан көзөмөлгө алынмакчы. Салтанат Керимкулова, Нурдин Нурманбетов, Майдана Бакирова, Ысык көл жаңылыктарына.